Кара Суу районунда дыйкандарга соя өсүмдүгүнүн жаңы сорттору тааныштырылды. Анын өрөнү Кореядан алынып, алгачкы жолу сыноо иретинде келди. Түшүмү башка сортторго салыштырмалуу 2 эсе мол болгон. Бул соя өсүмдүгүнүн өзгөчөлүгү курамында белок көп. Эң баалуу айыл чарбалыктардын бири болгондуктан фермерлерге тоют катары көбүрөөк колдонуу сунушталууда. Сояны эккен дыйкан биринчиден түшүмдү алат. Анын килограммы, сатылуу килограммы 100 сомдон болуп атат. 1 гектар жерден орточо 3 тоннага дейре түшүм бериле турганы аныкталып атат. Ошону менен эле бирге ушул эгилген соянын өсүмдүгү өзү 1 гектар жерге орточо эсеп менен 100 граммга чейин азот элементин жерге жайылтат тургандыгы аныкталып, ошону менен жерди калыбына келтирүү жана дыйканга кошумча киреше киргизүү боюнча ушул бүгүнкү семинар өткөрүлдү. Соя өсүмдүгүнүн жаңы сорту быйыл 13 гектар жерге себилген. Жакынкы күндөрү жиналат. Агрономдордун айтымында Америка сортуна караганда Корей сорту алдаганча көп түшүм берген. Биз ошо 2009-дан бери американский сорт эгип келгенбиз. Быйыл биринчи жолу корейский сорт эгишебиз. Эми соя өзү составында, данынын составында 40% белок болот. Растительный белок. Например, етте 25% белок болсо, сояда 40% белок минимум. Почти 2 есе көп. Растительный белок оңой адамдын организмине, жаныбарларга оңой сиңете турган белоктордун бири да. Талаа күнүнө катышкан дыйкандардын көпчүлүгү буга чейин айдоо аянтына буудай, арпа эгип келген болсо, эми соя өсүмдүгүн эгүүнү пландоодо. Анткени аны азык-түлүк жана тоют катары да колдонсо болот. Азыркы семинардын жыйынтыгы менен ушу соянын маштын эгүү немесин үйрөндүк. Келеги жерде биз дагы ушу эгүү немесини, мына пактаны көрүп атабыз, бедени, немени, будайдын, эгиндердин симбиозу калыптап алган себебинен ушу маштын азыр немеси жакшы результат көрсөтүп атат. Биз экинчи жолу катышыбыз немеге, семинарга. Түшүмү дагы, неме дагы жакшы экен. Келер жерде ушу эгүү пландаштырып жатабыз. Өрөөндүн баасы 50 сомдон, өсүмдүк 70-75 күндө бышат. Ошондой эле сууну аз талап кылып, жыл бою болгону 2 рет сугарылат. Айыл чарбада мал жандыктарга жакшы тоют болот. Нурасан Бактыбеков, Уран Адешев, ЛТР, Ош облусу.